эле да эртең уланталы эмени. Макул десең. Курманбек мырза, кечирип коюңуз. Бүгүн эмне үчүн жыйылып атабыз? Эмне болду кече? Шайлоо кандай жыйынтык менен болду? Эч ким бир нерсени пайдаланып аткан жок. Жок, андай сиздер андай кылып бурмалабаңыздар. Бүгүн партиялардын, элдин талабы ушул болуп атат. Ийре туруп түз кеңеш өтүп, эмне парокту азайтканда эмне, акчаны азайтып койгондо, форма 2-ни жок кылгандан анан процентти азайтып, керек болсо 0 кылып коелу. Келишсин жаштарга, жаңыларга мүмкүнчүлүк бергиле. Барыбыз чогулуп алып олигархтык башкаруудан кетпейлиби? Кетпейли ушул рычагты качан кандай гана ограничение болбосун, кандай гана ограничение болбосун. Бул каршы иштейт. Макул 5 деп атасаңарбы, талкуулайлы. 5ке, 3 менен 5тин бир консенсуска келели. Мен мага суроо уруп калдыңыз, жооп берип коеюн. Бүгүн эмнеге топтолдук? Эл эмнеге топтолуп атат? Мына депутаттардын оюндугунан топтолуп атат. Ар жерге. Кегиле биз мен сиз сүйлөп атканды угуп туруңуз эми мен аягына чыгарайын. Сиз бүгүнкүнү эмес, сиз кечегин айтың. Мен 5ке да макулмун, форма 2-ни да жоготушубуз керек, бул талап. Буну сөзсүз 5ке 3ке чүрүп форма жоготуш керек. Бүгүн бул маселе талкуулай турган маселе эмес. Биз комитетте карап атабыз биз. Комитет карайлы, шашпай жылдыралы. Ошону ойду айттык. Бунун эмнеси жаман экен? Эмнеге каршы болуп атасыз? Мен каршы болгонум жок. Бүгүн учурдан пайдаланбайлы. Мына депутаттар учурдан эмнеге пайдаланбайт? Анан качан? Мен оюмду айттым, болду. Рахмат. Кеңири убакыт эмеспи да? Бүгүн ситуация ошондой болуп атат да. Урмат. Үчүнчү микрофонго берип коюңуз. Урматтуу депутаттар, бул биринчи эле окууда каралып жатат. Себеби Конституциялык комитет бул мыйзамды четке кагып, биз ошол чечимди жокко чыгарып, биринчи окуудан өткөрүп, ошондо экинчи окууга сунуштарды берели. 5 болобу, 3 болобу. Биринчи окуудан бул Женчуроев, Бекешев, Масалиев, Никитенко, Акаев деген сунуштаган ошол мыйзам долбоор болгон. Экинчи окууда Алтынбек Турдубаев сунуштаган нормаларды дагы карасак болот. Ошондуктан азыр бири-бирибизди тоскоолдукту кылбай эле, биринчи окуудан концепцияны колдоп коелу. Урматтуу депутаттар, концепция. Доошту береличи ошо. Сунуштарды эске алуу менен доошко коюңуздар, болду. Бериң. Эмне эле бакылдайсыңар? Акылбек Субкеч, сөз. Жарым сааттан бери турабыз, кичине адилеттүүлүк болгула эми. 5-6 оңор чогулуп алып кыйкырсаңар кыйын боло берби. Барып келгендер вообще унчукпай тургулачы. Барбай калгандар сүйлөп алайлы. Урматтуу Канат Керезбекович, урматтуу Алтынбек Турдубаевич, сиздин берип аткан сунушуңузда калет жок. Форма 2-ни жок кылышыбыз керек. Парокту азайтышыбыз керек. 3 эмес 1 кылсаңыз дагы мен макулмун. Саясатка барам деген кишинин бар уч жерде чогулуп, анан бир чечимге келип иштеп кете бериш керек. Жашы болобу, карысы болобу, кирип иштейм дегендер. Акчанын парогун азайтышыбыз керек. Алтынбек Турдубаевич, мен сизге кайрылып атам автор катары. Канат Керезбекович, сиздерге. Бирок көчөгүнү Канабек Капашевич эң сонун сөздү айтты. Бул 3 эле нерсе шайлоонун ызычуусун алып келген жок. 120 депутаттын 90-ы барабыз деп ызычууга алып келдик. Мына ошолорду жок кылгыла деди элдер. Администрация президенттин эң жакын көргөн кишилери партияга барабыз деп а кишини саясатка аралаштырды. Бул факттардын баарын жок кылсак, андан кийин шайлоо гана таза өтөт. Бир дагы зам министр, бир дагы аким, бир дагы эч ким бул шайлоого катышпаш керек. Катышабы? Жакынкы 10 жылда аткаруу бийлигине кайра келбеш керек. Мына эл эмнелер талап кылып атат. Анан өзүбүзгө мындай жакыныраак нерсени кабыл алып коелу дагы барып кайра шайланып келе калайлы деген болбойт, урматтуу коллегалар. Каныбек Капашевичтин айткан көчөкү сөзүндө капилет жок. 120-нын хотя бы 40-ы барабыз десек, мынчалык катуу дүрбөлөң болмок эмес элдин баары. Ошон үчүн концепциясына ушуларды дагы кошушубуз керек. Администрация президенти, аппарат правительство өзү, жергиликтүү бийликтегилер бирөө да катышпаш керек. Эгерде кайра дагы революция кылып алып келебиз дебесек, анан биздин 120-быз да катышпашыбыз керек. Андай эле кыйын боло турган болсо. Жок десек, анда давайте акырын бири-бирибиздин акылыбызды угуп, андан кийин мындан ары бир дагы кайра революцияга алып келе турган причинаны калтырбайлы бу жерде. Рахмат.
Каныбек Абашевич. Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн укук талаасына экинчи кадамды таштадык. Эгерде азыр Алтынбек Турдубаевдин мыйзамын комитетте колдоп берсек, бул үчүнчү кадам. Ушуну кылбагандыгыбыз үчүн чырчатак чыкты. Мен эки нерсени кошумча кыла берем, Алтынбек Турдубаевич. Кошуп койсоңуз. Ошол шайлоодо мамлекеттик кызматта 3000 адам бар да бизде, номенклатурасы. Ошолор шайлоодо кысым көрсөтсө, бул жана мамлекеттик түзүлүштү басып алууга чыккынчылык барабар десең, бир да аким, бир да мэр, бир да министр жолобойт. Бүгүн эле көрдүк ка, бүгүнкү жаңы курамда бир партиянын 4-5 мүчөсү жүрөт. Экинчи, вице-премьер бир айга кызматымды токтоттум шайлоо орунда. Жок, ал кызматтан таптакыр кетиш керек. Аким, губернатор, министрдин орун басары шайлоого барата турган бул тобокелчилик. Демек, кызматың тыштадыңбы, кайра келбейсиң. Өттүңбү, өтпөдүңбү, ал экинчи маселе. Ушул эки өзгөртүүнү кошо киргизели. Айнур Ишимов. Урматтуу депутаттар, мына өзгөрүүлөрдү ар бирибиз карап чыгалы. Өзгөрткөнгө мен каршы эмесмин. Бирок мына жогоруда айтып өткөн коллегаларым, кызматта иштегендер шайлоого барбасын, же кызматын тандасын, же депутаттыкка туура тандасын. Андан кийин порог боюнча анан бүгүнкү киргизилип аткан өзгөртүүлөрдү ар бирибиз дыкат карап чыгайлы. Анан кийин обсуждение кылайлы. Тез аранын ичинде карабай туруп, кабыл алганга укугубуз да жок бүгүнкү күндө. Жок, концепциясын карап берели. Бирок өзгөрүүлөрдү баарын дыкат ар бирибизге материал таркатылсын, анан карап чыгалы. Мен дагы сиздерге кайталап коеюнчу. 3 эле нерсе өзгөрүү керек атат. 5 миллиондун ордуна 1 миллион сом төлөсүн. Бул залог. 7%-тин ордуна 3%. Азыр 5% деп атат. Аны дагы талкуулайбыз. Комитеттин азыр бүгүн карап кое берели. Кийинкисинде карайбыз. 5пи, 3пи. Өкөнүн бирөөсү болуш керек. Үчүнчүсү форма 2-ни биз жокко чыгарышыбыз керек. Ал турмуш тастыктады го, көрдүңөр го. 4-нчүсү жанагы кызматтагылар же кетсин, же иштесин. Эгер депутатка кеткен болсо, такыр тапшырып кайра келбейтин, жана отпуска алып кете турганды жок кылалы. Ушул нерселерди гана бунун эмнеси жаман, бунун эмнесин кагаз таркатып, эмнесин көрөсүңөр. Айнанайындар, токтотолу. Ойнотуп атып ушул оюнга алып келдик. Кечеги шайлоонун жыйынтыгы дагы ушуга алып келди. Биз ушуга баарыбыз, мен кошулуп күнөөлүбүз. Качан биз мойнубузга алабыз? Качан биз ушунубузду токтотобуз? Урматтуу элим, журтум, урматтуу партиялар, угуп аткан жаш партиялар, мына көрүп атасыңар парламенттин жүзүн. Ушул сөздөрүмү мен буга чейин ушул мыйзам кирип атканда дагы биз айтканбыз, кабыл албай коюшканбыз. Ушул парламент мына жыйынтыгын алып келди. Азыр дагы ушуга алып келсе, мына жарымынан көбү сыртка чыгып качып кетишти. Мына кайдыгер эмес, аз эле депутаттар калды. Мына силердин парламентиңер эртеңки алып келе турган, жеңилдикти бере тургандарга каршы болуп атышат. Мына жердеги урматтуу депутаттар, 5 менен мен каршы эмесмин. Аны тастыктайлы, карайлы. 3 менен 5-тин ортосунда бир эмеге келели. Аз комитетте камал алайлы, болду, бүттү. Добуш коебуз. Мирлан Сакбекович. Айнур Төчин. Айнур Төчин, Мирлан Сакбек. Урматтуу депутаттар, мындай бир кызуу талкуу болуп атат. 3 система бар шайлоо боюнча. Биринчи бул мажоритардык, пропорционалдык, анан преференциялдык. Алтынбек Турдубаевич бир жакшы сунушту сунуштаганда, преференциялдык добуш берүү бул ачык добуш берүү деп. Биз ошоңго мындай мен сунушумда ошол багытка келсек дагы туура болот негизи. Эгер Прибалтиканын опыту даяр турат мыйзамдарчы. Партия ошол жердеги конкреттүү талапкерге квадрат бар, 4 квадрат бюллетенде. Ошондуктан эгер жетишип калсак деп атам, ошол оюн улантып, ачык добуш берүүгө өтүшүбүз керек Прибалтиканын опыту менен. Азыр себеби коомчулук кайра бир мандаттуу округга кайткыла дегенде талап болуп атпайбы? Ошондуктан мындай комбинированный система болмок. Бул талкуу, бул пикир, добуш менен чечим кабыл алабыз.
бул мыйзам ченемди көрүш керек. Мирлан мырза, технически эгер асуу жетишип ушуну кабыл ала турган болсо, анда кошуп салсак болот. Эч ким каршы эмес буга. Добушка коесузбу? Айнур Тучина. Урматтуу коллегалар, мен азыркы сунуштардын колдойм. Бирок, урматтуу коллегалар, 6 числодон биз барыбыз Жогорку Кеңештин чечимдери легитимдүү болсун деп турабы? Ушу багытта да бүгүн чогулдук. Эртең биздин бүгүнкү комитеттин отурумун легитимсиз. Биздин депутаттардын колунда бир да кагаз жок. Мына Алтынбек Сулайманович айтты, 3 позицияны айтты, 3 ченемди. Азыр нахаду 4-чү кошулду. Андай болбойт да. Урматтуу коллегалар, давайте азыр биз колубузга бир кагазды албайлыкпы? 1 сааттан кийин дагы чогулуп, ушуну окуп бербейликпи? Биздин чечим легитимдүү болуш керек. Легитимдүү болуш керек. Дагы эле нахаду чечимдерди албаш керекпиз. Айнура Точина, нахаду эмес, баары мыйзам чегинде регистрация болуп, просто сиздерге таркатып бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошол эле азыр таркатып беришет. Баары эч кандай мыйзам бузулган жок. Бүт өзүнүн процедурасы менен кетип атат. Регламенти бузулган жок. Таркатып беребиз. Таркатып беребиз. Беребиз. Айнура Точина. Бердиребиз. Аппарат берет азыр. Бул жерде легитимдүү болуп турган баары өзүнүн ордуна кетип атат. Беребиз. Бердик дебиз. Жо, урматтуу депутаттар, мына мыйзам менен кетели. 61 депутат болуш керек. Аппарат карагыла. 61 депутат болуш керек шерде. Канат Келесбекович. Жо. Ачылганда канат эмес. Бул комитет бул жалпы Жогорку Кеңештин комитети болуп атат да. Жалпы Жогорку Кеңештин комитети деген бул 61 болуш керек. Кворум болуш керек. Жо, бул жалпы жыйын болуп атат. Жалпы жыйын болуп атат. Канат Келесбекович, токтотуңуз мына играларыңызды. Мындай ойнаңыз. Комитеттин 1-окуудан кабыл алып беребиз, анан кийинки сессияга чейин бүт баарын тактайбыз. Алтынбек Турдубаевич, өзгөчө абал учурда бир эле Жогорку Кеңештин бирдиктүү комитети иштелет да. Бирдиктүү. Ошо бирдиктүү комитет болуп атпайбы азыр? Бирдиктүү комитеттин мүчөлөрү 120дан көпчүлүгү болуш керек, ошондо 61 болуш керек. Ана азыр баары качып кетсем эмне кылыш керекпиз? Эми ошо чогулталы. Эмне болуп атканда сиз эшикке чыгып кетип, жарым сааттан кийин келдиңиз. Ана ушундай токтотпойсуңар муну. Мына качан силер элге качан силер иштейсиңер? Качан ушул эмеңерди токтотосуңар? Азыр 1-окуудан кабыл алып койгонго эмне? Опросну бүтөм, Канат Келесбекович, канча нерселерди өткөзүп жүрдүңүз? Канча нерселерди сурадым, мына правительство сурап атат, администрация сурап атат. Мынаны жыйнап берели, мына. Эми бүгүн сиз мыйзамга такап калдыңызбы? Токтотуң мындай маселеңизди. Алтынбек Турдубаевич, мына. Сиздин жүздөгөн кол койгондоруңузду эртең ушунда. Ушунчалык азыр эмеңизди, абырыңызды мындайда төгөм азыр. Оюнуңузду токтотуңуз. Алтынбек Турдубаевич, эч ким ойногон жок бул жерде. Токтотуңуз. Ойногон жок. Мына мен өзүм катышып атам. Чакыргыла депутаттар келсин, иштейли. Ким каршы болуп атат? 61 киши болуш керек бул жерде. Баарыбыз тең айтып атабыз, мыйзам жолунда бололу деп. Мына мыйзам жолунда бололу. Отырасыз. Бар, чакыргыла депутаттарды. Добушка коесузбу, койбойсузбу? Бул комитетте бул отурум эмес да. Бир чоң маселе премьер-министрди же төраганы бекитип аткан жокпуз да. Эмне эле болуп атасыңар?
Урматтуу кесиптештер, мындай да, жалпы жыйын комитет жогорку кеңеш 61 болуш. Алтынбек Турбаевич, баарыбызды колдосун. Опростун кол койтуруп беребиз. Анда мындай кылалы. Добушка Бул коюңуз. жерге катышкандар, бул жерге катышкан. Калгандарын дагы такташалы. Аз добушка коюп бериңиз азыр. Отуруңуздар, анда карайлы канча киши. Отуруңуздар. Мына кетирип бүттүңүз эми жанагы ушинтип оюн кылып атып. Кетти барды. Канча депутат бул жерде бар да? Эмне кыласың? Мектепте отурасыңар мен өзүм үчүн сурап атам бул мыйзамды. Алтынбек Турдубаевич, мына сүйлөштүк. 3-чү микрофон. Алтынбек Турдубаевич. Комитет всего Дёрк Кенеша. Регламент азыр карап окудум. Заседание проводится под председательством руководителя профильного комитета. В случае его отсутствия председательствующий избирается по решению Дёрк Кенеша. Материалы и проекты решений комитета всего Дёрк Кенеша могут быть розданы в ходе заседания. Комитет всего Дёрк Кенеша принимает решение открытым голосованием большинством от общего числа депутатов, принявших присягу. Решение комитета всего Дёрк Кенеша подлежит немедленному рассмотрению на заседании Дёрку Кенеша. Это регламент Дёрку Кенеша. На сегодняшний день... И у меня большая просьба к аппарату. Сделайте, пожалуйста, рассылку всех законопроектов, повестки дня по WhatsApp. У меня большая просьба к аппарату. Надо переходить на цифровой уже формат. Мына өзүңөр уктуңар, регламент боюнча. Жок, мен жыйынды токтотоюн деп, форум жок экен анда. Не болду?